Эмнеге Алла Таала буларды жаратты десе, бул ооруларды, кайра ооруларга дарыларды, дарттарга кайрадан дабаларды Алла Таала өз данышмандыгы менен, хикматы менен жаратты. Түрлүү түркүн ооруларды берсе, ага түрлүү түркүн дабаларды, айыгып кете турган жолдорду, кадамдарды берди. Мына адамдар ушу менен дарыласын деп. Анан ушул жерден бир четке дагы адашып кетпеш керек адамдар. Ушул оорулар бар экен, ал оорунун айыгуу жолдору бар экен, дабалары бар экен. Эми муну тагдыр экен, Алла Таалам жаратыптыр, Алла Таалам бериптир. Эми берген нерсеге мен сабыр кылайын деп адам дарыланып, муну таштап салбаш керек. Же кош көңүл карабаш керек. Кээ бир адамдар ушинтип адашкан адамдар бар, туугандар, себептер четке какшат. Болду, башыңа түшкөн бали, аны Кудай берди да, болду, жүрө бер ушун менен дейт. Сабыр кылып. Бул ката түшүнүк. Тагдыр экен, жашоо экен, ушул экен деп коюп, себептерди албай коюу, дарыланбай коюу, өзүн таштап салуу, дарыларды издебей коюу, бул шыпаны издебей коюу. Мусулман адам Аллахтан жүрөгү менен ушу тагдыр экенин билип, ошону жазган экен, анын дабасы бар экен деп, анан издеп, Аллахтын жардамы менен, уруксаты менен айыгам деген жакшы ойдо болуш.